Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 27 емес, 28 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге 30 адырдың центріне 300 метр аралықта жайгашкан жерин маянты Кызыл китеп боюнча 6, фактически 8 болгон сатылуучу жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Баасы жана ээсинин номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат туғандар. Таза суу бар, свет бар. Эми жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрүп алайын. Анан жер участок жөнүндө информация берейин. Мен турган жер туғандар бул 30 адырдын центри. Шаар жактан келгениңиздерде центрдеги светофорду билесиздер. Светофордон сиздер Куршат тарапка 100 метр жүрүп, анан оңго бурулуп, ичкериге 400 метр түп-түз кирип барсаңыздар, ушул көчөнүн эле сол тарабында сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жерге дагы келдим. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Көп деле кирбейсиздер. Жакын экен. Ушул көчөнүн эле мына сол тарабында жер участогубуз жайгашкан. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта үйлөрдүн саны көп. 5 кошкон эл. 30 адырдын центрине жакын. Нар жагы уже шаарга деле жакын. Шаарга жарым саатта жөн эле кирип барасыздар. Так, көчөлөрү кенен, үйлөр толтура, 5 кошкон эл тугандар. Жерибиз дагы тегиз, кызыл китеби бар. Документи бардыгы жайында. Коммуникация боюнча айта турган болсок, жакшылап угуп туруңуздар. Свет бар тугандар. Анан көчөнүн боюна мына колодец, суу өткөн экен. Кеч жакында эле өтүп туруп, кыскасы суу, свет бар экен. Жакшылап эске алып коюңуздар. Жерибиз Кызыл китеп боюнча 6, фактически 8 соток чыгат. Кошунанын үйүнөн башталат граница. Мындай келет дагы, мына кошунанын темир тосмосуна барып такалат. Ушундай кеңири сонун экен. Жакшы жери мына жакта толук бүт элек үйү дагы бар. Жүрүңүздөр, көргөзүп берейин. Кааласаңыздар улап сонун кылып бүтүрүп аласыздар, же болбосо бузуп мына жогору тарапка үй салсаңыздар болот. Эми карап көрөсүздөр ал жагын. Мына тугандар. Граница мына кошунанын песковок забору болуп турат го, ошолго барып такалат. Бул жагын уже кошунасы өзү тосуп алыптыр, зым менен. Жери тегиз. Бул жак границасы кошунанын мына темир тосмосуна чейин. Бул жак көчө бою. Ушундай кыскасы. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, кийин келип көрүп кетесиздер. Бул мен айткан жанагы толук бүт элек үйү. Жүрүңүздөр, эми көргөзүп берип коюн. Ушунча болуп калды. Йо, бисмилла. Оба. Мына тугандар, бул биринчи комната. Чорный потолок болгон, пакса менен тургузулган экен. Бул жака кирсек, дагы бир комната өзүнчө. Мына жак болсо печканын местасы. Печканы орнотуп тамак кыласыздар, от жагасыздар дегендей. Бул жак дагы бир комната. Ошондой жалпысынан 3 комната болот абы. Тугандар, 3 комната болот да. Ошондой. Эми ар кимдин чөнтөгү ар кандай. Ушул үйгө жетпей жүргөндөр дагы бар тугандар. Карап көрөсүздөр. Ушул үйдү эле жасап, сонун кылып бүтүрүп жашай бересиздер. Кааласаңыздар, бул жакта времянка кылып коюп туруп, мына бул жогору тарапка зыңк этип сонун полторашка үй салып алсаңыздар дагы болот. Эми карап көрөсүздөр. Жүрүңүздөр, бир айланайын жерде. Бир жерде туруп эле тарткандан болбойт. Сиздер лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар да ушул үйдүн, жердин видеосун кирип көрүшсүн. Көрдүңүздөр, Жери Кызыл китеп боюнча 6. Фактически 8 соток. Себеп дегенде, мына жерде сөздүн ачыгы высоковольт бар экен. Высоковольт үйдүн жанында болбош керек. Хотя бы бир 4 метр, 3 метр, 2 метр берирээк туруш керек деп котком. Айтайын деген, мына кошуналар деле тосуп алыптыр высоковольттун алдынча. Эми бул жерде туалет же кандай десем, жашыл зона катары, бак катары колдонуп атат экен. Сиздер деле мына мен турган жерге чейин бак кылып туруп тосуп алыпчы. Себеби бул жерде жол жок да эч кандай. Тосуп аласыздар да мына мен турган жерге чейин. Мына жагы таза 6 соток. Бул жагына үй, бардыгын курулуштарды, турак жайларды сала бересиздер. Ошондой. Фактически жери 8 соток чыгат тугандар. Эске алыңыздар. Так, болду окшойт менимче. Түшүндүрө алдым, көргөзө алдым.
Баасы канча дей турган болсоңуздар 2 миллион 200 миң сомго бааланды. Анан кемип бар, элисинин номери экранда жазылуу. Сүйлөшөсүздөр, айткан баасында эч ким сатпайт.